Казакстандык 53 жаштагы аял кан басымын төмөндөтүү үчүн алма уксусун жана куркума ичкен. Ал бул кеңештерди социалдык тармактардан окуган. Натыйжада ал анафилактикалык шокко кабылган. Оор абалда ооруканага жеткирилип, дарыгерлердин аракети менен аман калган. Ага Лайелла синдрому, аллергиялык буллёздуу дерматиттин эң оор түрү делген диагноз коюлган. Ал эми 2019-жылы австралиялык 17 жаштагы Нихил Аутар лейкемия оорусу менен ооруп келген. Жана өз алдынча дарылануу үчүн соода колдонгон. Убагында ооруканага жеткирилбегенде өлүп калуусу мүмкүн эле. Социалдык тармактардагы ден соолукка байланыштуу видеолорго ишенбеңиз. Сөзсүз түрдө дары-дармектерди же ар түрдүү каражаттарды колдонуунун алдында дарыгердин көзөмөлүнөн өтүңүз. Бул видео менен бөлүшүп, пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Тумар болдум. Көрүшкөнчө.